Дайынсыз мумия. Тмедиа телеканалы ушул жылдын башында Сулайман-Тоо музейиндеги дайынсыз мумиянын кайда жоголгондугу тууралуу иликтөө чыгарган. Бул иликтөөдө баалуу деп айтылган мумиянын кайда экендиги жана анын дайынсыз болуп жок болгондугун иликтеген. Кыргыз коомчулугунда чуу жараткан мумиянын чуусу айрым жетекчилерди да жумуштан алып тынды. Мумия 2000 жылга жакын неме болуп турган, ал жеп жеңил неме да. Эч кандай немеси жок эле. Ошон үчүн аны ошо земдерди толтурган жана материал менен, жашыра турган материалдар мененчи. Бул ошондо ошол мезгилде өкмөт жагынан, музейдин жетекчилиги жагынан бул аябай чоң кылмыш болгон да. Бул килтейген эки имарат качан кантип ижарага берилип кеткен? Мындан сырткары бир жыл ичинде бир канча мыйзамсыз иш-аракеттерди ачыктаган иликтөөлөр коомчулукка сунушталып көрсөтүлгөн. Бирок мыйзамсыз жасалган иштерге көзөмөл органдары көпчүлүк эле учурда көңүл бөлө беришпейт. Бирок чындыгында мыйзам бузулган учурларды аныктап аларга чара көрүп, жоопкерчиликке тартуу укук коргоо органдарынын иши. Маселен, токтомду тогутпогон мэр аталышындагы иликтөөдө мамлекеттин имаратын ижарадан алуу боюнча депутаттардын токтому чыкканы менен анын аткарылышы али күнгө чейин кечендеп келет. Ош шаарындагы бул имарат төрөт үйүнө керек болгондугуна карабастан, каражат табууну, андан сырткары жеке кызыкчылыктардын кагылышынан токтомдун аткарылбаганы даана иликтөөдө көрсөтүлгөн. Текшерүү органдарында күч болгондо бардыгы сатылды. Акча берсең бардык жумуш бүтө турган. Ошолордун себебинен ошол биздин роддомго тийиштүү зданиябызда ошо азыр жеке менчик больница болуп иштеп келет. Миллиондогон сомдор ар кандай иштерге жумшалып, башы бар, аягы жок болгон көрүнүштөр Ош шаарында жүздөп саналат. Мисалы, сиз менен биздин салыктын эсебинен чогултулган каражатты каалагандай чажып, бирок ал иштер жыйынтыгын бербесе, жооптуу кызматкерлер жоопко тартылуусу керек да. Жүргүнчүлөр жол акыларын онлайн төлөөгө өткөрүү аракетине шаардын казынасынан 57 миллион сом коротулган. Бирок ал иш өз жемишин берген жок. Бул үчүн кимдир бирөө жок дегенде сөгүш алып, же жумушунан четте элек. Каражат кантип жумшалган? Жол акыны эсептөөчү 90 аппарат алынган. Анын ар биринин баасы 130 000 сом. 90 валидатордун 30-у резервке коюлуп, 60 данасы шаарды тейлеген автобус, троллейбустарга орнотулган. Мамлекеттик мүлктөрдү каалагандай сатып, мыйзамга карама-каршы иш-аракеттердин саны жүздөп саналат. Ош шаардык бийлигинин 16 сотук жери ар кандай себептер менен жеке капчыктуулардын колуна өтүп кетти. Шаардык бийликтин жери сиздин да, менин да жерим экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Бул иш-аракет боюнча кала бийлигин калчыгандар үн катпай келишет. Айтор 5 айдан кейін Элгиз Айдаров аттуу жаранга жерди мүлкү менен кошо 10 миллион 500 000 сомго сатып жиберген. Ошентип 5 айда эле Мамасеитов шаарга таандык жерди сатып 2,5 миллион сом пайда көрдү. Мындан сырткары аймактагы коррупциялык иштердин артынан да даттанган элдин пикирин сыртта калтырган жокпуз. Жөнөкөй эле айылдагы бир мектепте да мамлекетке зыян келтирүү бар. Мисалы, мектептердеги сааттарды көбөйтүү максатында бир окуучуну 2 мектепке окуйт деп жасалма документ жасаган директорлор бар экенин эсиңиздерге салалы. Алып барган тергөөчү мыйзамга таянып гана кыскарталат. Бирок бул жерде күмөндөнүүчү жагдай бар. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27-чи беренесинин 2-чи пунктунда кылмыштын курамы жок болгон учурда гана кыскартуулар көрсөтүлгөн. Бирок бул жагдайда кылмыш жок деп айтууга мүмкүн эмес. Анткени окуучулардын 2 мектепте катталганы анык. Мындан башка өзүнө шарт түзгөн жетекчилер тез жардам тартыштыгына карабай спец техниканын ордуна кызматтык унаа сатып алган башчылар да бар. Сатып алуулар порталына спец техника деп киргизилгени менен иш жүзүндө жеңил автоунаа алынган. Бул кылмышпы? Кылмыш. Жогорку бийлик төбөлдөрүнө болгон нараазычылыктардын, ишенбечүлүктөрдүн баарын жердеги көзөмөл органдары менен соттор жыратаарын билишпейт өңдү. 700 000 сатып алдык окшойт 2014-жылкы. Бул машинаны алган себеби жагы гибрид экен, бензинден аз чейт экен. Анан жагы баллон айланганда өзү батареясын заряд кылып туруп ошондо менен жүрө берет. Бензинден аз чейт. Канча мисалы ушул машина келгенден бери канча мындай үнөм болду?
2750 КАМАЗ көмүрдө эч кандай уруксаты жок, белгиленген координаталардан сырткары мамлекеттин жеринен казып алып чыгып кетүү бул кылмышпы? Эстеп туруңуз, дагы кайталайм. 2750 КАМАЗ калды. Ууру, кескинин баары мамлекеттик кызматтарда олтургандай төр көрсөткөн көрүнүштөр таң калтырбай койбойт. Аттуу баштуу адамдардын жакындары кадимкидей мамлекеттин мүлкүн тоноп, каалагандай байып жатса, аларга ыкчам чара көрүп, күнөөсүн мойнуна коюп, темир тор артына киргизип, мамлекеттин мүлкүнө кол салсак камала тургандыгын далилдөө иштери кечээндеп келет. 55 000 тонна көмүрдү уурдап кетсе да, унчукпаган. Тергөөлөрү жылда созулуп, жыйынтыгында иштин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу деп кыскартып салган көрүнүштөргө жанын кейбей койбойт. Булар миллиондогон акчалар чөтөөнө чыгарып кетип турушкан. Бул жерде чорныйлар да аралашкан, красныйлар да аралашкан, баары аралашкан. Азыр ошолордун тамагын буулгандыгы үчүн, кээ бир адамдардын кызыкчылыктары жокко чыккандыгы үчүн кароолоо иштерин жасап атат. Ушунча каражатты өлкөдө тыюу салынган наркотиктерди ташыган жаран бир заматта жинди же психикалык жактан оорлуу болуп калышы мүмкүнбү? Адамдан айла качып кутулбайт. Биздин өлкөдө жок нерсенин өзү жок. Баарын жазса болот. Мисалы кылмышты кылып, анан жазадан кутулуу үчүн жинди деген документ алып алса да болот. Биздеги эксперттердин иштерине да таң каласың. Бири жинди оорусу бар десе, бири оорусу жок деп чыгарышат. Кайрадан өздөрү чыгарган корутундусуна карама каршы чыгып, оорубайт деп туруп дарылай беришет. Мына ушундай уникалдуу, эч кимдин оюна келбеген иш аракеттерди жасайбыз. Бул жакында жазадан куткарган Жиндихан аттуу иликтөө жөнүндө айтылды. Экинчи инстанцияда иштер тазадуу. Азыр кантип атасыздар? Азыр бизде жататпы? Ал соттун өкүмү бар да. Чечими бар. Тазадан дарыланса болобу? Жок, ал жерде доокада деген сөз бар. Пока оорусу бар. Мисалы оштар оорусу бар деп атат да, туурабы? Оорусу бар, пока дарылансын деп берип атат. Биз ошонун негизинде аз дарылап атабыз да. Бирок сиздердин корутундуңуздарда сизде таза деп чыгат. Таза деп берип атабыз. Караш керек экен, көрүш керек да. Мына ушинтип бир жыл ичинде бир канча иликтөөлөрдү жасаганга жетиштик. Бирок биз жасаган иликтөөлөрдүн баарын бул жактан айтып бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Биздин иликтөөчү командабыз мындан арыда мамлекетке зыян келтирген же коррупциялык элементтер байкалган күмөндүү жагдайларды иликтейбиз. Ал эми сиз көрүүчү, биздин бул иликтөөлөрүбүздү социалдык баракчаларыбыздан дагы толук көрсөңүздөр болот.